Достор, баарыңарга салам. Биз күткөн жыл жыйынтыгы турнирлер дагы соңуна жетти. Тайрон Вуди нокаут менен да аяктады. Блогер Джейк Пол UFC мушкерин Тайрон Вудини 6-чы раундда нокаут кылып салды. 1-2 раундда Джейк Пол тараптарга очколор эсептелип жаткан. Бирок 3-4, 5 раундда Тайрон Вудли өзүн жакшы сезип жаткан дыхалка боюнча. Бирок бул раунддарда Джейк Пол чарчагандай көрүнүп жатты. 6-чы раундда эл күтпөгөн нокаут болду. Экинчи жолкуда реванш соңуна жетти. Менимче Джейк Полго серьезныраак соперник бериш керек, достор. Вудли бокска ылайыктуу эмес деп ойлойм Джейк Пол үчүн. Силер эмне деп ойлойсуңар? Ал эми UFC'де Билал Мухаммад менен Стивен Томпсон салгашуусунда күрөштөн мынчалык күчтүү экенин билген эмес экенмин, достор. Билал Мухаммаддын мурдагыдан караганда бир хелес эле күрөшүн жакшыртып алыптыр. 3 раунд аралыгында 5 шанс жеңе алды Томпсонду очко менен. Негизи Мухаммад 2-чи раундда деле бүтүрөйүн деди, бирок окшободу негедир. Не болсо да жеңди, достор. Кызыксыз эмес, эң сонун болду. Булар рингке салгашуусу кызыгып көргөндөр үчүн гана. Ал эми бүгүнкү эң маанилүү болуп жаткан Дерек Льюис менен Крис Дакоско келе турган болсок. Декос алдын ала дистанция сактап урарын айтып жүргөн болчу. Башында окшогондой болду, бирок Дерек Льюистин удары күчтүү болгондуктанбы, Крис технический нокаут өзүнө кабыл алды. Себеби урганга да акыбал жок болчу. Льюистин ударын кабыл алгандан соң Крис бүтүндөй контролун жоготту. Льюис кайрадан жеңишке жете алды, достор. Бүгүнкү турнирлер эң кызыктуу болуп өттү. Силер да көргөн болсоңор видеого класс басып катталабыз, достор, каналга. Ушул бойдон январь айында жаңы турнирлерди көрө алабыз. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.